Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, ва аля алихи ва сахбихи ажмаин, амма ба'д. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир тууган. Кээде сөз болот, байлык, дүнүйө, ошол дүнүйөнүн артынан түшүп алба, же болбосо дүнүйө керекпи, же канчы деңгээлде керек деген мына ушундай бир суроолор, инсандардын арасында бир чаташкан ойлор, мына ушундай нерселер болот. Албетте, дүнүйө бул Аллах Таала өзү айткандай хулва ва хадира. Дүнүйө бир ширин, жана ошондой эле бир кооз көрүнгөн бир нерсе. Эгерде буга жакындап, мунун артынан түшүп кете турган болсо, албетте инсанды тартып кетет, чыга албай калат. Ошонун артынан жүрүп кетет. Ошон үчүн барба дей турган болсо, анда эмне эч нерсе жок отура бериш керекпи деген экинчи бир сөздөр келип чыгат. Ошон үчүн бул жерде Пайгамбар алейхиссалам дагы өзүнүн хадисинде иттакуд дуnya ва ниса, аялдардан жана дүнүйө, ошол дүнүйөгө берилип кетүүдөн сактагыла деген мунун хадисинин түшүндүрмөсүндө алымдар айтышат. Албетте дүнүйө бир керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн бир хадисинде сураган: "Ал-гина ват-туқа вал-афаф", мына ушул нерселерди сурап туруп, ошол жерде гина деп келет, байлык. Ал эмне деген десе, инсан албетте рызкы, бул Аллах Таала берген рызкы эмнелерди берди? Инсандын бир себеп мээнеттерди жасайт дагы, ошол мээнеттердин артынан рызкысын алат. Демек, дүнүйөгө берилип кетпе деген сөз жалкоо болуп жатып ал деген сөз эмес. Албетте себебине кылабыз. Ошол нерседе кимдир бирөөгө көз каранды болуп, анан кийин бир дүнүйөгө берилбеш керек экен деп эле анан мечиттен чыкпай калып жүрүп отуруп, анан бирөөлөрдөн барып карыз сурап, бирөөлөрдөн бир жеген тамагы сурап, ушундай бир деңгээлге түшүп калыш эмес. Мусулман бул мээнеткеч болот. Акча табып Аллах Таала бере турган болсо, кээ бир инсандарга ушундай бир байлыкты бере турган болсо, анда ушул инсандар кээ бир инсандарга мына ушундай иштеп акча табып, ошондой мүмкүнчүлүк берген Аллах Таала ошол нерсени жакшыраак билет. Кээ бирөөлөр бар, илим алган, ошол мүмкүнчүлүктү берет, ал ошол илим менен элек болот дагы. Илим алган адамды, байлыгы бар адам китептерин алып берип же башка тамак ашы менен каржылоо. Бул мусулмандар ар бир тараптан бири-бирин колдоо деген сөз. Бул керек болсо, мына ушундай эки адамга Пайгамбар алейхиссалам айтты: суктанса, хасад кылса, кызганып деген сөз, бул мен дагы ошолордой болсом экен. Ал ким эле? Бирөөгө Аллах Таала илим берген, ошол илимин күнү түнү ошол илим менен алек. Экинчисиге Аллах Таала байлык берген, ошол байлыгын Аллах ыраазылыгы үчүн Аллах жолунда күнү түнү саптоо менен алек деген сөз. Анан кийин бул жердеги айтыла турган сөз ошол Астагфируллах, Аллах Таала айтып атат: "Алхакумут такасур хатта зуртумул мақабир", силерди такасур, ошол дүнүйөнүн ичиндеги кооздуктар эмне? Ал-мал вал бануна зинатул хаятуд дуnya. Бул дүнүйөнүн байлык, дүнүйөнүн кооздуктары. Мына ошол кооздуктарга гана берилип, ошол нерсени чогулуп, инсан чогултуп алек болуп калыш керек. Инсан өзүнүн негизги максатын унутпаш керек. Ал эмне эле? Инсандын негизги максаты ахирет. Ошол ахиреттин куруп алууга керектүү болгон рызкысын жана ошо байлыкты иштетип тапкан болсо, ошону иштетип калыш керек болот. Ал эми бардык нерсени унутуп, намаздарын дагы, ибадатын дагы таштап, мына улуу ай Рамазан айы келип жатат. Рамазандын дагы бир дүнүйө кызыкчылыгы үчүн таштоо бул шариятыбызда кайтарылган амалдардан. Мындайга мисал сахабалардан Абдулла Музани деген сахаба. Мына ушул Абдулла Музани деген сахабанын аты эскерилген кезде эле тарыхта бул ысым менен кошо дүнүйө аны чакырып, дүнүйө артынан ээрчип канча бир чакырыктарды таштабасын, ал чакырыктарга анын кулагы керең болуп, ахиретти талап кылып, ахиретти бардык жолдор менен талап кылган Зулбижадейн, эки ала жыртык кийимдин ээси деген лакап ат менен кошо жүргөн сахаба. Ал бул атты эмне үчүн алып калды эле? Бул Абдулла Музани Меккеден Мадина тарапка бараткандагы оң жактагы Варкан тоосунда жашаган бир уруу, Музана уруусу. Ошол урууда атасы жаш кезинен өтүп кетип, энесинен айрылып, ошондой бир калган кезде жетимдиктин азабын тартып, андан кийин анын өзүнүн атасынын бир тууганы, бир колунда бар бай дөлөттүү киши болот дагы, бирок анын баласы жок болот. Ошол агасы аны өзүнүн коргоосуна алып, аны карап жүрүп, болгон байлыгымдын бардыгын сага берем деп ошого берип жаткан кезде, бул
ошол Меккеден Мадина шаарына өткөн сахабалардын, ошол жерде өткөн адамдардан гана акыркы пайгамбардын келгендигини, акыркы пайгамбар эмне иштерди жасап жатат, ал кандай сөздөрдү сүйлөп жатат деп өткөн кеткен адамдан ошол жолго жакын коюн айдап барып, ошолордон сурайт дагы. Анан кийин өзүнүн нафсинде ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху расул деп келиме келтирип исламды кабылдат дагы. Анан кийин уруусунан, байкесинен коркуп, тоодун аркы эч ким көрбөгөн жагына өтүп барып, ибадатын кылып, Аллага сыйынып келип, ошентип жүрүп, анан кийин акырында байкеси менен ачык сүйлөшкөндө байкеси аны кыйнап, байлыктарын дагы, башкасын дагы тартып алып, жок, эгерде сен бул жолго кете турган болсоң, булардын бардыгын эч нерсени сага бербейм деп, бүт нерсени тартып алып кыйноого карабастан, анан кийин Мадина шаарынын көздөй бет алат. Мадинага жетейин деп калганда үстүндө бир гана кийими калат дагы, ала кийими ошол дагы тең ортосунан жыртылып калып, анан бир бөлүгүнү белинен ылдый, бир бөлүгүнү үстүнө кийип алып, анан Мадинага кирип барат. Ошон үчүн мунун аты ошол ат менен эскелип калган. Кийин ошондой пайгамбар алейхиссалам хадистерин угуп, пайгамбар алейхиссалам нурдуу жүзүн көрүп, аркасынан ээрчип, пайгамбар алейхиссалам Табук согушунун алдында сурайт: Аллахтын элчиси, мага дуа кылыңыз, мен шахид болоюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат, душмандардын миздүү кылычтарынан сактагын деп. Ошондой Аллахтын элчиси, мен сизден муну сураган жок элем го дегенде, жок, сен эгерде ошол Аллах жолунда, Аллах үчүн деп жүргөн ниетиң менен, жүрөгүңдө ошондой бир тилектериң менен жүрүп, башка себептерден, аттан кулап түшүп же башка себептерден каза болсоң дагы сен шахид кетесиң дейт. Андан көп өтпөй эле ошол согуштан келип, ага күн өтүп кайтыш болот. Кайтыш болгондон кийин бул Абдуллах Музанидин кабырын, улуу сахабалардын бардыгы ошол жерде болот. Ошол улуу сахабалар кабырын казып даярдагандан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям өзү түшүп, өзүнүн мубарак колдору менен ошол кабырды тегиздеп, ошол кабырды ичинен кабар алып чыгып туруп, бир тууганың арды мага узаткылачы дегенде, ошол жерде турган эң улуу сахабалардан болгон Абу Бакр радиаллаху анху менен Умар радиаллаху анху экөөсү ошол жигиттин денесин кабырга карай узартат да, пайгамбар алейхиссалам өзү алып кабырга коет. Ушул окуяга күбө болгон Абдуллах ибн Масуд айтат: хаттиң, мен бул окуяны карап туруп, ушул кабырдын ээси мен болуп кетсе, мен болсом экен деген эңсөө жүрөгүмдө орун алды дейт. Аллага касам ичип айтам, мен мындан 15 жыл мурда исламды кабыл кылсам дагы, ошол күнү ошол инсандын ордунда ошол кабырдын ээси болуумду эңседим деп айтты. Бул кандай кылды? Демек, динин дүнүйөгө алмаштырган жок. Бул жердеги маселе башка. Динин, жосом ибадатын, диндин эң негизги түрктөрүнөн бири болгон намазды бир дүйнө кызыктары үчүн таштап коюп, баягы бул сахаба эмне болду? Канча бир дүйнө артынан куаласа дагы анын чакырыктарына кулак уккан жок. Мусулман бир тууган, сиз ойлонуңуз, кичинекей бир дүйнө кызыкчылыгы, бир соодаңыз ал жерде сиз үчүн пайда барбы, жокпу? Ошону ойлоп туруп, бир намазыңыз калып кетип жаткан болсо, Рамазан айында тута турган орозолор калып кетип жаткан болсо, анда мунун артында бардык нерселерге кудуреттүү болгон, бардык нерсе анын каалоосу болгон Аллах Тааланын ыраазылыгын таппай кыла турган болсо, анда жакшылык табуу кыйын болуп калат.